Bir үн келдиби? Саламатсыңарбы балдар? Биз кийинки сабагыбызды өтөбүз. Жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча, кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча бүгүн сиздер менен иш кагаздары деген бөлүмдү өтөбүз. Иш кагаздары деп айтып отургандай эле, иш кагаздарын өтүүдө, азыр 1 мүнөт. Иш кагаздарын өтүүдө иш деп өзү айтып тургандай эле жумушка байланыштуу болуш керек. Демек, ар бир ал жерде келген сөздүн баардыгы тең, лексикасы дагы, сүйлөмдөрү дагы кандайдыр бир жумушка байланыштуу болуш керек. Иш кагаздары мектепте бир формада гана кездешет. Бул дээрлик бизге өтө кеңири тараган түшүнүк катты гана жазып жүрөбүз. Түшүнүк каттагы демек мектептин директорлугуна, завучтарына жазыла турган бул атайын иштин жүрүшүндөгү кагаз болуп эсептелет. Мен силерге азыр иш кагаздарынын ички иш кагаздары, тышкы иш кагаздары, расмий иш кагаздары, расмий эмес иш кагаздары деп бөлбөйбүз. Азыр биз жалпы республикалык тестке да чыгууда алардын сиздерге ошол расмий экендиги же расмий эмес экендигин же жеке же болбосо жалпы өздүк курам боюнча иш кагаздар экендиги жөнүндө сөз кылбайбыз. Демек, бизди кызыктырган нерсе сүйлөм. Сүйлөмдөр, сөздөр. Демек, кайсы иш кагазына кандай сөздөр кездешет деп. Иш кагаздарына өтөрдөн мурун өтө окуучулар арасында белгилүү болгондой, мүнөздөмө, өмүр баян, ошондой эле арыз, түшүнүк кат. Бул жана мектептен окугандыгы үчүн мынчанчы класста окуйт деген иш кагаздары көп колдонуп жүрөт. Окуу китептеринде дагы бул иш кагаздары кеңири берилген. Силер ошол иш кагаздарын иштеп жатканда алар менен кеңири таанышсыңар. Азыр иш кагаздарын баштаардан мурун мен силерге бир кичинекей сөз угузам. Демек, ошол укканга жараша силер ылайыктуу иш деген эмне экенин боюнча иштеп көрөлү. Баштадык анда эмесе. Азыр мен кое берем. Иш кагаздары боюнча бассам эле кетет, үнү? Же ушулар менен башым керекпи? Ооба. Азыр. Басма мен уз коеюн, Текстти угуп, тапшырмаларды аткарыңыз. Түгүлбай Сыдыкбековдун сөзү. Biz biri tüzülüşten ikinci tüzülüşe göçtük. Bir oluştan ikinci oluşu gözde yürütürüz. Alemi bu göç yolu daimeli şıdır olup girgenimiz tatarlı olur. Ömür göçü ayrıca göp kimin girdikti, görüştüktü, göp oyçulluktu, halıslıktı, danışmanlıktı. Ошол менен бирге чабылдуулуктан, токтоолуктан талап кылып каракылык. Тапшырмаларды аткарыңыз. Түгүлбай Сыдыкбековдун сөзү. Biz biri tüzülüşten ikinci tüzülüşe göçtük. Bir konuştan ikinci konuşu gözдөй баратабыз. Ал эми бул көчүш жолу дайым эле шыдыр болуп келген эмес, татаал болгон. Өмүр көчү айрыкча көп кемеңгердикти, көрүнүштүктү, көп ойчулдукту, калыстыкты, данышмандыкты, ошону менен бирге сабырдуулукту, токтоолукту талап кылып, каракылык менен жол баштап алдыдагы инсандарыбыз. Аны ээрчкен, андан жол күткөн кадайыктын жалпы тилеги бир болуп, жалпы максаты бир болуп, ынтымак бекем болгондо мындай көчүштүн арты оң, конушу жайлуу болчу. Бул акыл жетип, өткөн замандардан алган таалимди карай ой жүгүрткөндө муну ушундай уландырат да.
Эми менин жеке баамымда ар бир адамдын өзүндө оң терс сапат болгондой эле, оң терс көз караш болгондой эле, кыраатылык, күрөмөчтүк, күйдөктүк, акмакчылык болгондой эле ар бир элде да ошол сыяктуу сапаттар болот экен. Неге дегенде эл кишилердин коомчулугу болгондон кийин ал кишилердин деги сапат менен байланышат да. Ошого келгенде дал ушул кыйын кезеңде, дал ушул көч үстүндө мен өзүмдүн өз жөнүндө анын оң терс ой жүгүртүүсүн байкап, үйрөнүп, оң ишине кубанып, терсине өкүнүп олтуруп, биздин элдеги жакшы сапаттарды, жакшы көрүнүштөрдү азыр көптүр айтып, сүйлөп, мурунда ишенткөнүбүз бар. Эми мен бүгүн ушул биздин элдеги кээ бир көрөкөй, кээ бир терс жактарды эскерсем деген ойдомун да. Бизде илгери бала кезимден угуп келаткан сөз жарманын кызуусу менен чейлик аттанып деген сөз бар. Бизде ошол сыяктуу жарманын кызуусу менен эле лакылдап, акыл айтып, лакылдап, жол көрсөтүп, жел сөз менен ишине келгенде эле канатты далдамдатып эле ишке анча жок болуп калган кишилерибиз. Мени кээде өкүнөм да. Рахмат балдар. Уктуңар текст боюнча биз бүгүн иш кагаздары дегенде сөз кылабыз. Иш кагаздарына бир ардан мурун демек иштөөнүн салты, иштөөдөгү биздин ар түрдүү көрүнүштөр боюнча сөйлөшөбүз. Түгөлбай Сыдыкбековдун өзүнүн үнү менен жазылган сөз. Бул өзү менен үнү менен жазылган сөздө жазуучу эмнеге капа болуп жатат? Иштейбиз, балким жан талашып иштесек да Кыргызстандын өнүкпөй жаткандыгынабы, же көп иштеп көп пайда ала албагандыгыбызга өкүнүп жатабы, же көп сүйлөп көп иштеп жатканыбызга өкүнүп жатабы, же аз иштеп көп сүйлөп жатканыбызга өкүнүп жатабы? Кана балдар, жооп беребиз. Бүгүн Чоктал жана Кызыл Кыя 2 окуу жайдын мектептин окуучулары бар экен. Кана Чокталдын окуучулары жана Кызыл Кыянын жигиттери угуп жатасыңарбы? Барсыңарбы, мындасыңарбы? Г варианты. Кызыл Кыядан жооп келди. Аз иштеп көп сүйлөгөнүбүз деди. Туура, жооптагы ушул нерсеге көп кайгырып жаткан элек. Биз аз иштеп жатабыз дейт. Анын ордунда көп сүйлөп жатабыз дейт. Иш кагазы бизге көбүрөөк жазыш керек. Демек, колубуздагы жумушта бардыгы бири-бири менен кат түрүндө, жазуу түрүндө иштешет. Демек, бизде дагы ошондой эле аз иштеп көп сүйлөгөндүгүнө кейип жатат. Ошол эле мезгилде сөздөрдүн арасында жел сөз деген сөздүн маанисин сурады. Кана биздин жалпы республикалык тестте сөздөрдүн маанисин, деп туюнтмалардын маанисин окуп түшүнүүдө дагы, грамматикада дагы көп сурайт. Жел сөз деген эмне деп кандай түшүндүңөр? Контекстке жараша. Биз көп сүйлөп жатабыз дейт. Көп сүйлөгөндө дагы ушак сөздү сүйлөп жатабызбы? Калп сөз сүйлөп жатабызбы? Кыска сөз сүйлөп жатабызбы? Жаман сөзбү? Албетте биз калп сөздөрдү, ашыкча сөздөрдү, жалган, мындайча айтканда, чоңдордун бардыгы тең, биз эмне айтат? Карапайым элдин бардыгы тең, жөн гана күнөөлөп жаткан көп сөздөрдү, калп сөз, ишке ашпаган сөздөрдү, курулай сөздөрдү жүргүзүп айтып жатат деп. Кийинкисин угуп көрөлү. Кийинки тестте Сүймөнкул Чокморовдун дагы тааныбыз. Жана биз Түгөлбай Сыдыкбековдун өзүнүн үнү менен жазылган иш жөнүндө иште көп сүйлөш керекпи же аз сүйлөш керекпи деген маселе боюнча болду. Эми Сүймөнкул Чокморовдун өмүр баяны боюнча суроого келели. Жоопторуңуздарды билсеңиздер жаза беребиз. Болбосо биз кайрадан үндөрдөн угуп көрөбүз. Азыр биз барабыз кайрадан. Өмүр баян. Биринчи күнү Сүймөнкул Чокморовдун өмүр баянын угуп, тапшырмаларды аткарыңыз. Сүймөнкул
кичинекей чагында ал ооруп калат да оорусун жеңиш үчүн спорт менен машыга баштайт. Ал волейбол боюнча Кыргызстандын жана Ленинграддын курама командаларында ойногон. Ошол убакта эле ал живописке кызыкчу. Мектепти бүтүргөндөн кийин Ленинграддагы көркөм сүрөт академиясына тапшырып, аны 1964-жылы аяктаган. Андан соң Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайында окутуучу болуп иштейт. Сүймөнкул Чокморов 1967-жылы СССРдин Сүрөтчүлөр союзуна мүчө болуп кирген. Сүймөнкул Чокморов кино дүйнөсүнө 1969-жылы келген. Ал биринчи эле тартылган фильминде башкы каармандын ролун ойногон. Ал Караш-Караш окуясындагы Бактыгулдун ролу болгон. Чокморов тарыхый, окуялуу, ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган фильмдерде ролдорду аткарган. Белгилүү актер 1969-жылы Жамиля фильминде Даниярдын, 1971-жылы Отку Казим фильминде Үтүрдүн, 7-чи Укто Максумовдун, Дерсу Узалада Жан Баунун, Кызыл Алмада Темирдин, 1977-жылы Улан кинотасмасында Азат Байрамовдун ролдорун чережилик менен аткарган. Булардан тышкары Ысык көлдүн жугазындары, Көкселек, Өзгөчө комиссар, Фердинанд Люс Лаунун жашоосу жана өлүмү, Эрте келген турналар, Каныбек, Бөрү зындан өңдүү жана башка фильмдерде кайталангыс образдарды жараталган. 1980-жылы Улан фильминдеги башкы ролу үчүн Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1981-жылы Сүймөнкул Чокморов СССРдин эл артисти наамына ээ болгон. Ал кино искусству жаатындагы бир нече эл аралык сыйлыктардын лауреаты. 1992-жылдын 26-сентябрында дүйнөдөн кайткан. Анын элеси 5000 сомдук банкнотко түшүрүлгөн. Бишкек шаарындагы бир көчөгө белгилүү сүрөтчү жана актер Сүймөнкул Чокморовдун ысмы берилген. Рахмат. Биз уктук. Бизге Кызыл Кыядан жооптор келип түштү. Дагы бир жол жөнөтүп койсоңор, бул жерде жетишпей калдык караганга. Туура. Биз Сүймөнкул Чокморов кайсы жерге экендигин менин нечинсиздерге азаматстар бирдики Г дейт. Демек биринчи суроонуку Жалалабад деген суроо келди. Дагы бир жол жөнөтүңүздөр, мен жетишпей жатам караганга. Биринчи суроонуку Г деп койду. Экинчи суроонуку Б дейт. Үчүнчү суроонуку Б дейт. Төртүнчү суроонуку Чокталдыкы да келип жатат. Сүймөнкул Чокморов Жалалабадда төрөлгөнбү? Кана, ал жерде область айтылган эмес. Экөөңөр тең Кызыл Кыядагы, Чокталдагы ката варианты бердиңиздер. Аламүдүн районундагы Чоң Таш айылында туулган дейт. Аламүдүн деген району Жалалабаддабы? Ысык көлдөбү Аламүдүн району? Кана, туура жооп беребиз. Биринчи суроого баралычы, биринчи суроого жооп беребиз. Баары эки мектептен экөө тең ката жазып жатасыңар. Нарындабы? Аламүдүн району Нарынга карайбы? Силер аябай шашпай жооп беришиңер керек, жигиттер. Кыздар, баарыңыздар тең. Мараң таптык окшойт, Аламүдүн району бизде Чүй жергесинде жайгашкан, Чүй жергесинен дагы Бишкек шаарына жакын жерде. Чоң Таш. Чоң Ташта эмне бар балдар? Ата бейит бар, Демек, Ата бейит Бишкектин жанында. 37-жылы атылган репрессияга кеткен биздин аттуу баштуу адамдарыбыздын сөөгү Чоң Ташка коюлган. Демек, Чүй жергесинде, Чүй обласы Аламүдүн районунда Чоң Таш деген жерде туулган дейт. Балдар, кээ бир тесттерге келгенде бул бир гана кыргыз тилдин эле суроосу эмес, бул предметтердин ортосундагы интеграциялык дагы суроолор бар. Ушундай эле суроолор тарыхта да келип калышы мүмкүн, ушундай эле суроолор географиядан да келип калышы мүмкүн, башка сабактардан да келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн силер кунт коюп окушуңар керек. Экинчи суроого баралы, баарыбыз тең. Мен жетишпей калып атам. Экинчи суроого баралы. Сүймөнкул Чокморов Сүрөтчүлөр союзуна мүчө болуп келген дейт. Балким ал кинематографисттер союзуна баргандыр. Балким макул жазуучулар жана архитекторлор дегенде чийип кое турган болсок, экөөнүн бирөөсүн алабыз.
Кайсысын болот? Б. Сүрөтчүлөр дейт. Кайсы жылы экендиги эсиңерде барбы? Кайсы жылы ал сүрөтчүлөр союзуна мүчө болгон? Уктуңарбы? Ошону укканга жетише алдыңарбы? Туура. Туура жообу Б варианты. 1967 жылы дейт. Ушундай так маалыматыңыздар барбы? Дагы бир жолу укканда байкайсыздар. Караш окуясында Чокморов кимдин ролун аткарган? Бир жооп келди бизге Кызыл Кыядан, Бактыгулдун деген жооп келген. Чоктал. Силер дагы кошуласыңарбы? Караш дегенде. Туура, Бактыгулдун. Данияр Жамиляда, Темир бул Кызыл Алмада, Кара балта бул кайсы чыгармада? Кара балтанын ролун кайсы чыгармада аткарган? Караштабы? Кара билишиңер керек, Кара балтанын ролун аткарган эмес, Бактыгулдун ролун аткарган. 4-чү суроого барабыз. СССРдин эл артисти наамына кайсы жылы ээ болгон дейт. Бизге Кызыл Кыянын жообу келген, Б варианты деп келген. Азаматсыңар, мен дароо эле билгем, 81-жылы деп Чокталдыкы да келди. Эмне үчүн мен силерге ушул эки текстти толугу менен угуздум? Себеби иш кагаздарын жазып келе жатканда, ушундай тексттердин ичинен ар түрдүү суроолор келип калышы мүмкүн. Бирок мол сүйлөм толугу менен келиши мүмкүн. Сүймөнкул Чокморов сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон деген сүйлөм кайсы иш кагазында кездешет десек, силер же сунуштама деген вариантты жазышыңар мүмкүн, же мүнөздөмө деген мүмкүн, же өмүр баян деген. Азыркы күндө дагы бир иш кагазы кошулду бизге, таржымал, резюме. Мына ушул варианттар келип калды. Демек, ошол документтердин ичинен кайсынысында кездешет десе, тапкандай болушубуз керек. Демек, биз тексттерди толугу менен окуганды билишибиз керек, жана ага жооп бергенди билишибиз керек. Азыр эми дагы бир аз лирикалык чегинүү кылабыз. Иш кагаздарын стилдерин иштеп жатканда дайыма ар түрдүүчө болгон. Эмне дейт? Ушуну көрүп турайынчы, бияктан көрө албай калатам да. Иш кагаздарын иштегенде, биз иш кагаздары боюнча келгенде кыргыздар качандан бери иш кагазын колдонуп калган дегенде, биз бүгүнкү эле күндү албашыбыз керек. Керек болсо ташка жазылган жазуулар дагы биздин иш кагаздарыбызга жатышы мүмкүн. Ар түрдүү эн белгилер, күзгүнүн, кайыштын, жыгачтын беттериндеги. Бирок ошондой болсо дагы 19-кылымда Курманжан Датканын шартнамеси бүгүнкү күндө ал меморандумда кол койгон, же болбосо дагы башка канчалаган документтер, бири-бирине жазылган кызматтык каттар, мунун бардыгы тең иш кагазы деп айтылган. Азыр мен силерге расмий түрдө биз Октябрь революциясынан кийинки келген иш кагаздардын айрымдарына токтолуп көрөлү. Көп да эмес, 1-2 гана болушу мүмкүн. Мынакей, 1928 жылдын 7 августунда жазылган арыз. Ушуну менен төмөндө өтүнөмүн. Неге десеңиз, мен 1926-27 окуу жылында Ташкентте механикалык техникумдун 1-курсун окуп бүткөнмүн. Андан кийин сыркоолоп калып окууга барбай калдым. Азыр окууга талабым бар. Мүмкүн болсо, жылдык мугалимдер институтуна кабыл алууңузду сураймын. Бул бүгүнкү күндө дагы арыз, бирок мурунку 20-жылдары жазылган арыздарда кимге, кимден деген сөздөр болгон эмес, кездешкен эмес. Бирок ошондой болсо дагы биз бүгүнкү күндө арыз жазганда момундай сөздөрдүн өзгөчө формалары келет. 20-жылдары жазганда менин сизге арыз жазуумдун себеби төмөндөгүчө деп жазабыз бири-бирибизге келгенде. А мурун болсо ушуну менен төмөндө өтүнөмүн. Неге десеңиз деп сурап жатат. Спрашивайте почему деп, анткени орус тилинен которгон да бүт иш кагаздардын баары тең. Ошондо ушундай сөздөр келген. Бул терминдер ар бир жыл өткөн сайын биздин Касым Тынысбаевга окшогон окумуштууларыбыз которуп, аны бир калыпка салганга чейин ушундай өзгөрүүлөр келген. Туура, бул арыз. Азыр окууга талабым бар деген сөздүн ордуна биз азыр окууга мүмкүнчүлүгүм бар дейбиз, негизи бул каалообуз деген сөз. Кийинки маалым катты карап көрөлү. Справка өзү иш кагазы боюнча маалым кат деп которулат. Бирок ушул жерде маалым кат да болбой калышы мүмкүн. Жана 28-жылды караганбыз, азыр 1930 карап көрөлү. Берилди ушул справка Нарын кантону Кочкор болушунун Күн Батыш элинин адамы Бүбүя Өмүрбай кызына. Анын үчүн бул жолдош кедейдин баласы кайсы мектептен болсо да
окууга акысы бар деген иш кагазды жазышкан 2 август 1930 жыл. Бирок ушул иш кагазды жазууда карап көрүлө 30 жылдары кантондук болуш болгон. Демек бул кантон деген сөз область болгон, губернаторлук. Болуштук деген волостное управление деп коет, райондор. Бул да сакталган, жана күнбатыш, күнчыгыш, кээ райондордуку түштүк, түндүгү деп келген. Силерге мындай үзүндүлөр келип калса да байкашыңар керек. 30 жылдарга чейин неге десеңиз деген сөз сакталса, 40 жылдарга чейин анын үчүн деген лексика сакталып калган. Андан кийин 40 жылдардан кийин менин сизге арыз жазуумдун себеби дегенге өткөнбүз дагы, биз ошону көпкө чейин колдонуп келгенбиз. Бүгүнкү күндө дагы силерди мектептен арыз жазгыла, же болбосо кандайдыр бир нерсени жазгыла десе, менин сизге арыз жазуумдун себеби деп баштайсыздар. Жок, бүгүнкү күндө арыз жазууда дагы мунун баарын такташтырып, кыскартып бүттүк. Демек, мындай кошумча сөздөр, неге десеңиз, анын үчүн деген сыяктуу терминдерди, же болбосо менин сизге арыз жазуумдун себеби деген сөздөрдү дагы жазбашыбыз керек. Дароо эле башташыбыз керек. Ден соолугума байланыштуу бүгүн келбей калдым. Медициналык маалымдамам тиркелет деп эле. Бүгүн сабакка келбей калсаңар, ушундай эле башташыңыздар керек. Директорго арыз жазсаңыздар, менин сизге арыз жазуумдун себеби деп жазуунун эч кандай кереги жок, Муну карашыңар керек. Эми мен силерге суроо. Справка бул орусча сөз. Бул бир азыр ушул мааниси боюнча, кайсы мектептен болсо да окууга акысы бар. Бул кандай иш кагазы деп ойлойсуздар? Справка орусча сөз да. Мындай карасаңыздар, бул кандай справка? Справка болсо эмне бул? Аз мектепте справка деген түшүнүк жок да, справка деген орусча сөз. Кана жооп беребиз, бул кайсы иш кагазы? Бүгүнкү күндө. Азыр биз ар бир иш кагазга барабыз. Кана жооп беребиз, бул азыркы күндө кайсы иш кагазына кирет? Кандай иш кагазынын түрүнө кирет? Аныктама деп ойлойт. Аныктама болгондо сиздин ушул мектепте окуп жаткандыгы анык, же болбосо ушул айылда жашагандыгы анык деген справкалар берилет, Үй бүлөлүк справкалар. Бул аныктама тактама иретинде берилген справкалар, маалымдамалар, Аныктама деп. Бирок бул аныктама эмес, туура расмий эмес деген сөз. Бул жалпы түрлөрүнүн бөлүнүшү. Мен иш кагаздын аталышы. Мына могу жерге же өзүңөр сунуштабаңарбы? Аныктама деген бир сунуш киргиздиңизде. Иш кагаздын атын айткыла, бирок бул аныктама эмес. Анткени келе жатып эле аныкташчы мына бул жолдош кедейдин баласы деди. Бирок акыркы сүйлөмгө келгенде кайсы мектептен болсо да окууга акысы бар деп келди. Демек бул кайсы иш кагазына кирет? Аныктама дедиңер, жакындадыңар, бирок дагы жакындагыла. Маалым кат деген сөз могу жерден келип токтоп калыш керек болчу. Мына кийинки сунуш маалым кат деп бердиңиздер. Бирок бул дагы туура эмес вариант. Кана кеттик, маалым кат болсо ушул жерге келип токтош керек болчу. Аныктама дагы ушул жерге келип токтош керек болчу. Бизде дагы бир сүйлөм болуп жатат. Кайсы мектептен болсо да окууга акысы бар деген сүйлөм келип жатат. Бул сүйлөм ушул иш кагаздын мазмунун өзгөртүп жиберип жатат. Демек, бул кайсы иш кагазы? Иш кагазынын кайсы түрүнө кирет? Кана кеттик. Сүйлөм. Иш кагазы болгондо сиздер сүйлөм менен ойногонду, сүйлөм менен ал сүйлөмдү иштегенди билишибиз керек. Демек, убакытты кетирбейли. Бул кайсы мектептен болсо да окууга акысы бар деген сөз, бул жолдомо. Баарына жазып алышыңыздар керек. Демек, бир жака жөнөтүп жатканда жолдомо катарында берилген вариант. Демек, ал кедейдин баласы кайсы интернатка барган, Токмоктогу, Караколдогу, Бишкектеги, Оштогу, Нарындагы, Таластагы, ошол Жамбылдагы интернаттарга барып окууга туура келген. Ташкенттеги, ошондо колунда ушул жолдомосу барлар гана мектептерге, интернаттарга алынган. Көрдүңүздөрбү? Туура эле таптыңар. Аныктама, маалым кат деп жакындадыңар. Бирок ошондой болсо дагы акыркы сүйлөм анын орусча айтканда направление экендигин көрсөтүп жатат. Кийин дагы бир кагазды көрөлүк. Бул дагы абдан кызык. Ба кагаз. Текстти карабай туруп биринчи ба кагаз дегенди которгулачы. Кандай которулушу мүмкүн? Ба кагаз. Которуп көрөлү.
темасын которуп көрөлү. Орусча кандай болушу мүмкүн? Кана жооп беребиз. Жөн эле темасын которобуз. Биринчи суроом. Барсыңарбы? Кызыл кыя, чок тал, баа кагаз. Бул мен силерди түшүнүп атам, окуучулардын баардыгы тең текстин баарын окуп жатасыңар. Мен дагы окуп берейин. Берилди ушул баа кагаз жолдош Канымбү Баялы кызына. Анын үчүн дагы сакталып турат, көрдүңүзбү? Бул жолдош жогорку Аларча айыл кеңешине караштуу Кашкабаш колхозунун алдында ачылган 3 номурлуу мектебинин окуучусу. Алган маалыматы 4 амалды, эне тилди толук билет. 3 классты бүтүрдү. Мунун ырастыгына Кашкабаш артелинин баштыгы анык күбөлөндүрөт. Жана 30-жыл болсо, эми 32-жылга келдик. Мен сизден суранарым, мынакей карайлы, 30-жылдары кантон болуштук болсо, 32-жылдары айылдык кеңеш, колхоз, артель дегендер пайда болуп калды. Терминдер келе жатканда жылдар өткөн сайын кантип алмашканын дагы көрсөк болот. Ошондой эле могул жерде дагы бир термин бар. Баштыгы. Демек, Кашкабаш артелинин баштыгы. Бул жетекчиси деген сөз, Баштыгы деген термин бүгүнкү күндө колдонулбайт. Баштыгы деген сөз бүгүнкү күндө кайсы терминге алмашкан? Бүгүнкү күндө дебейин, мындан кийинки доорлордо, 40-50, 60 жылдарда жетекчи деген сөз кайсы сөзгө алмашылган? Силерге биринчи суроом, баа кагаз кандай которулат? Экинчи суроо, баштык деген термин кандай терминге алмашылган? Үчүнчү суроом, бул бүгүнкү күндө кайсы документ? 3 суроом беребиз. Жооп күтөм. Чок тал барсыңарбы? Угулуп жатабы? Кана? Кызыл кыя. Бул баа кагазды сөзмө сөз которгондо ценная бумага деп которулушу мүмкүн. Бирок бул жерде ал ценная бумага эмес. Ценная бумага деген сөз облигация болуп калмак. Бул бир. Макул, мен силердин убактыңарды албайм. Ойлонуп жаткан болсоңор, дагы бир кызык нерсеге барабыз. Баштык деген термин бүгүнкү күндө казактар дагы бастыгы деп колдонушат. Бул кийинчерээк башкарма деген терминге алмашкан. Демек, биз иш кагаздарын жүргүзүүдө заманга жараша, мезгилге жараша кандай өзгөрүлгөндүгүн билбесек, биз үчүн дагы ал ойду тудуруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жакшылап карашыңар керек, Колхоз, кеңеш, артель болгондугун. Баарынан кызыгы 4 амалды билет деген сөз, бул бизде кошуу, кемитүү, бөлүү, анан кандай эле көбөйтүү. Мына 4 амалды билет. Эне тилди толук билет деген сөз, жазганды жана окуганды билет деген сөз. Бул негизи жазганды жана окуганды билет деген сөз. Бул документ, мынакей, мен силерге биринчисин айттым, бул баа кагаз, рекомендательное письмо дейт. Муну да көрөлү. Кимден келди мага? Кызыл кыянын окуучулары. Азаматсыңар, кандай да болсо дагы сунуштама кат деп келип жатасыздар. Жакшы, дагы кандай документ болушу мүмкүн ушул? Мына 3-чү суроо. Азыр 3-чү суроого барганда биз бул документтин бүгүнкү күндө эмне деген документ экенин көрө алабыз. Эң кызыгы 3-чү классты бүтүрдү биздин окуучубуз. Товарищ Канымбү Баялы кызы. Кана, чоктал барсыңарбы? Бул кандай документ? Ал математиканы билет экен, жазганды, окуганды билет экен. 3-чү классты бүтүрдү дейт. Бул кандай документ? Чынында келгенде карашыңар керек. Макул, кандай болсо дагы бул 11-чи классты бүттү деген аттестат. 3-чү классты бүтүрүшкөн дагы педагогикалык техникумдарга, институттарга тапшырышкан.
Түшүндүңүздөрбү? Демек, характеристика эмес. Мен түшүндүм силерди, анткени мүнөздөмө деп берип жатасыңар. Бул мен дагы бир жолу айтам, бул 11 классты бүтүрдү деген аттестат. Биздин чоң аталарыбыз 3 классты бүткөндөн кийин институттарга, педтехникумдарга тапшырышкан. Ошон үчүн 3 классты сөзсүз бүтүрүшү керек болгон. Бул аттестат. Мектепти бүттү деген аттестат. Эч кандай мүнөздөмө эмес. Бирок силер жакындаттыңар, азаматсыңар, кандай болсо дагы бир аз жакындаттыңар. Мынакей, жылдар эмне үчүн мен силерге бир аз тарыхка келели дедим, иш кагаздарына келгенде. Биз иш кагаздарын иштегенде сүйлөмдөр кандай алмашаарын байкашыңар керек. 30-жылдары дагы анын үчүн деген сөз сакталып келет. Биз бүгүнкү күндө мүнөздөмө жазганда мектепте силерди ушинтип үйрөтөт. Берилет ушул мүнөздөмө Баялык Канымбек кызына ал Кызыл Кыя орто мектебинде мынчанчы класста окуйт деп беришет, бирок ошол берилет деген сөздүн баардыгы тең бүгүнкү күндө ашыкча сөздөрдүн баары тең иш кагазынан алынып салынган. Ошондой эле арыз жазганда дагы анын үчүн неге десеңиз, эмне үчүн жазганымдын себеби, сизге арыз жазганымдын себеби деген сүйлөмдөрдүн баардыгын тең алып таштаган. Бир аз кантсе дагы биз тарыхка кайрылдык. Эми конкреттүү түрдө иш кагаздарынын тесттери менен иштейли. Мен силерди ошол тесттерге көбүрөөк кызыгарыңарды дагы абдан жакшы билемин. Сүйлөмдөргө карайбыз. Сүйлөмдөргө карап туруп, кайсынысы кандай документ экендигин билишиңер керек. Албетте, тестке барганда бул баланча документ кайсынсында, баланча документ кайсынсында деген суроо келиши керек. Мен силерге азыр тапшырма иретинде суроосун алмаштырып койдум. Болгону силер ушул документтин аттарын табышыңар керек. Баштадык. Сүйлөмдөргө карап, иш кагаздарынын түрүн табышыбыз керек. Биз ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы. Ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин. Экинчиси, жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат, бул жерде себеп, тиешелүү кызмат адамдарына жазуу түрүндөгү же болбосо ОЗЕК түрүндөгү расмий билдирүүсү. Бул жерде жеке адамдын же топтошкон адамдардын расмий билдирүүсү. Бул кандай документ? Үчүнчүсү, жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ. Анда кызматкердин же окуучунун адистин кесиптик, коомдук, илимий жана ишмердиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат. Демек, бул кызматкерге берилген же окуучуга берилген документ. Экинчиси, эки же андан көп тараптын эки, сөзсүз бирөө эмес, жеке адам эмес, эки же андан көп адамдын тигил же бул маселе боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салган документ. Демек, баштадык. Кандай документ? Сүйлөмгө көңүл бөлгүлө, себебин көрсөтөт. Жооп келди, Кызыл Кыядан биринчи жооп келди, түшүнүк кат деп. Чоктал, кайдасыңар? Эмнеге жооп бербей калдыңар? Чоктал, мага жооп бербей жатышат. Кызыл Кыя азаматсыңар. Демек, могул сүйлөмдү эстеп калгыла. Кандай болсо дагы себепти көрсөтүшү керек. Себепти көрсөткөн нерсе түшүнүк кат болот. Ошон үчүн биз чоктал жы деп келди. Жы деген эмнеси? Аз бир мүнөт. Азаматсыңар барсыңарбы эмнеси? Бар болсоңор эле. Болду. Дагы бир жолу барабыз. Демек, себептерин көрсөткөндүгү үчүн мага калемим иштебей калды окшойт.
Эдгар агайыңар керек мага жардамга. Макул, мен мындай сүйлөй берейин. Келди. Келди. Эптеп таптык. Түшүнүк кат. Чоктал, Ж деген сөзүңөрдү түшүнгөн жокпуз. Дагы бир жолу карайбыз. Б'сы биринчиси туура. Себепти билдиргендиги үчүн, кандайдыр бир себептерин билдирген үчүн түшүнүк кат келет. Кийин түшүнүк катка келгенде дагы муну байкашыңар керек. Ушуга байланыштуу, ден соолугума байланыштуу, кечигип калгандыгыма байланыштуу, жол тыгынына кабылып калгандыгыма байланыштуу, даяргандыгыма байланыштуу, дегеле байланыштуу деген нерселердин баары, үчүн деген нерселердин баардыгы тең себепти көрсөтүп жатат. Бул түшүнүк кат. Экинчиси, жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү же топтошкон адамдардын расмий түрдөгү кызмат адамдарына, кандайдыр кызмат адамдарына. Экинчиси, келишим дейт. Бул келишим деген вариант туура эмес. Азыр Б вариант жөнүндө сүйлөшөлү. Б вариант жөнүндө сүйлөшөлү. Мен силерди көрө албай жатам. Кызыл кыя, буйрук дейт. Жеке адам. Ой, мага Эдгар агайыңар керек болуп жатат. Экинчиси, жеке адамдын белгилүү бир кызмат адамына, же директорго, же башка бирге расмий түрдө билдирмесин. Билдирсе, муну эмне дейбиз? Буйрук эмес. Бул буйрук эмес, келишим дагы эмес. Бул бизде жеке адам жазып жатса, ал расмий түрдө билдирүүсү арыз деп аталат. В тапшырмага өтөбүз. В тапшырма. Жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ. Анда кызматкердин адистик, кесиптик, коомдук илимий ишмерлиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат дейт. Кана кеттик. Бул эмне деп болот? Бир кызматкерге берилген документ экен. Муну жана мага жооп келген, азыр көрүнбөй калды. Мүнөздөмө. Туура. Жетекчилик тарабынан, директор тарабынан жеке бир адамга же кызматкерге берилген документ бул мүнөздөмө. Анда сөзсүз илимий ишмердиги жана башкалары чагылдырылат дейт. Бизге дагы ошол нерселер чагылдырылат. Гсы сөзсүз эки болуш керек. Же андан көп адам болуш керек. Бири-биринин өз ара мамилелерин жөнгө салган укуктук документ кандай болуп эсептелет? Биринчиси түшүнүк кат болду. Биз азыр каттардын, ар бир кызматтык каттын түрлөрүн аныктап жатабыз. Кызыл кыядан сунуш келди, келишим деген сунуш келди. Чокталдан дагы келишим деген сөз келди. Туура, экөөңөр тең азаматсыңар, себеби карагыла, өз ара мамилелерин жөнгө салган документ. Сөзсүз эки же андан көп болуш керек. Жалгыз адам өзүнө өзү келишим түзбөйт да, демек эки же андан көп. Мына биз түрлөрүн аныктадык. Иш кагаздарын түрүн кандай белгиси боюнча аныктаганды билип алышыбыз керек. Себеби бул иш кагаздар аз да. Иш кагаздын ар бир түрүнүн иш кагазынын аталыштарына көңүл бөлүп коюшуңар керек. Эми мындай конкреттүү бир суроо берейин. Кайсы катардагы сүйлөм иш кагаздарынын тил кат деген эмне? Орусчасы үлгүсүндө жазылган. Кеттик, баштадык. Кайсынысы тил кат? Жөн эле сүйлөмдөр. Биринчи сүйлөмдү окуп көрөйүн. Мага 2015 жылдын 1 августунан тартып кезектеги эмгек көргүүгө чыгууга уруксаат берүүңүздү суранам. Бсы мекеменин каржы чарба иштер бөлүмүнөн убактылуу пайдалануу үчүн проектор компьютери менен алдым. Всы
жол тыгынына байланыштуу 2015-жылдын 1-апрелинде жумушка 9-дан 15 мүнөт өткөндө кечигип келдим. Гсы жогорку билимге ээ болгондон кийин эмгек жолумду ушул мекемеден баштадым. Бизде суроо тилгат үлгүсүндө жазылган документти тапкыла. Кайсы сүйлөм тилгаттын үлгүсүндө жазылган? Кайсы сүйлөм? Б. Туура. Б. Экөөңөр тең Б варианты келди. А вариантына баралы. А варианты кайсы документ? А вариантымы? Кайсы документ? Мен силерге ушул сабактарды өтүп жаткандан бери дайыма айтып келем. Тесттер түзүлгөндө 3-4 вариант дароо түзүлөт деп. Демек, ушул жерде арыздын үлгүсүндө жазылган документти тап десе, анда тапмакпыз. Азаматсыңар, В вариант эмне болду? Кеттик. В вариант эмне болду? Ушул эле жерден эле кайсы катардагы сүйлөм иш кагаздарынын түшүнүк кат үлгүсүндө жазылган. Кыргыз тилинде негизи жооп бергенди. Суроону жакшылап эле карасаңар, жооп бергенге оңой. Эми могул жерден баралы? Г тапшырмага баралы. Азамат, экөөңөр тең туура жооп берип жатасыңар. Жогорку билимге ээ болгондон кийин эмгек жолумду ушул мекемеден баштадым. В түшүнүк кат туура, кызыл кыя. Г тапшырманы баштадык. Азыр Гга барабыз. Гны иштейбиз. Жогорку билимге ээ болгондон кийин эмгек жолумду ушул мекемеден баштадым. Кайсы катардагы сүйлөм иш кагаздарынын өмүр баян үлгүсүндө жазылган? Азамат, өмүр баян. Анткени эмнеден байкайбыз? Жолумду. Өмүр баян. Чокталдагы, кызыл кыядагы туура жооп берди. Себепти билдирип жатат. Кечигиттим деп жатат. Кечигүү бул тартип бузулду. Себеби билинип жатат, жол тыгынына байланыштуу. Ошон үчүн түшүнүк кат. Бир нерсени алуу, алдым деген сөз келсе эле, алдым кайтарып берем десе эле, демек бул тилгат. Ал эми момундай суранам, өтүнөм деген сөздөрдүн көпчүлүгү суранам, өтүнөм, дагы көңүл буруңузду карап коюңузду суранам, билдирем деген сыяктуу сөздөрдүн көпчүлүгү арызга тиешелүү болот. Иштеп жатканда ушундай лексикага көңүл бөлүшүбүз керек. Дагы бир кызык суроолор, тесттин дагы бир башкача түрү, бул ар түрдүү вариант менен келет. Бул жерде жооптор бар, мынакей. Могу жерге өзгөрүп кеттир. 1, 2, 3, 4 болот. Компьютерден өзгөрүп кеткен экен. 1 плюс Б, 2 плюс А, 3 плюс В, 4 плюс Г деген суроолор болушу мүмкүн. Азыр силер мага жазсаңар, биринчи суроонун кайсы сүйлөмгө байланыштырса болот? Кайсы сүйлөмдү кайсы сөз менен байланыштырууга болот? Могу сүйлөмдү жетекчи деген сөздү А, Б, В, Г кайсынысына байланыштырсак болот? Бул өтө татаал суроолордун бири. Кана жооп беребиз. Жетекчи кайсы сүйлөмгө байланышы мүмкүн? 1 плюс Г. Туура. Ал өтө жоопкерчиликтүү адам. Бирдики А боло албайт. Жетекчи өткөн чогулушка бири калбай катышкан эле дегенде туура эмес болуп калат. Азыр шашпай жооп бергиле. Экинчиси, акыркысына баралычы. Уюмдун мүчөлөрү. Кана кеттик. Экинчиники 2В деген вариант келди кызыл кыяда. Үчтүкү А келди. Төрттүкү Б келди. Бир катар эки жолу келип калган жок. Туура. Бирок туура таптыкпы? Көрөлү. 4кө Бны апаралы. Уюмдун мүчөлөрү бул китептин башкалардан кандай айырмасы бар? Болбой калбадыбы? Кийинки жоопту көрөбүз. 3түкү Б деген вариант келди. Окуп көрөлү. Өзгөчөлүк. Бул китептин башкалардан кандай өзгөчөлүгү бар? Демек, бул вариантка туура келет. Экинчиге барып көрөлү. 4тү табалы. 4төн жаңылдык, анан 2ге барабыз. Уюмдун мүчөлөрү. Кана. 4тү табабыз жана 2ни табабыз.
Төрттүкү А дейт. Уюмдун мүчөлөрү өткөн чогулушка бири калбай катышкан эле дейт. Уюмдун мүчөлөрү бирөөсү да калбай чогулушка келиптир. Көрдүңүздөрбү? Сүйлөмдү тапканды билишибиз керек. Ошон үчүн 4 плюс А болду. Эми ошондо бул В өзү эле калып калат. Анткени калыптуу деген нерсе стандарттуу деген сөз. Бөлүнүшү боюнча иш кагаздары мазмундуу, баяндоо өзгөчөлүгү боюнча 3кө бөлүнөт. Кандай түрлөрү боюнча, ички, тышкы, жеке, өздүк дегендей кылып, Демек, мынакей, ушул бул тесттин бир башкача түрү. Сүйлөмдөрдү караганда ушул сөздөрдү дагы кайсы сөзгө тиешелүү экендигин тапсаңар да болот. Сүйлөмдү мындайынан да коюлат суроо, ал өтө жоопкерчиликтүү адам дегенге ар түрдүү вариант коюп коюшу мүмкүн. Демек, ошон үчүн кандай ылайыктуу сөз болсо ошого карата коюшуңар керек. Кийинкисине баралы. Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилине кирет? Бизде сурап жатат. Силерден текстти окуганда балдар могул нерсеге көңүл бөлгүлө. Иш кагаз. Демек, кагазда гана жазылган. Документ деген нерсе кагаздагы нерсени биз документ дейбиз да, А варианты бар дейт. Макул, көрөлүм. Үй бүлөлүк абалым, жубайым Гүлзат, кесиби укукчу. 2 балам бар. Экинчиси, үй бүлөлүк абалым боюнча аялым жана 2 балам бар. Үчүнчү вариант, үй бүлөлүк абалымды билдирсем, аялым жана 1 уул, 1 кызым бар. Биздин үй бүлөдө 4 киши бар. Мен, аялым жана 2 балам. Кана кызыл кыяда Б варианты келип жатат. Чоктал, силер кайсы вариантты сунуштайсыңар? Жөнөтөбүз. Бизде азыр 1 вариант бар, кызыл кыянын варианты. Жана чокталдыкы А варианты. Иш кагазында бул өмүр баяндын жазылышындагы эң акыркы сүйлөм. Өмүр баянды жазып жатканда акыркы сүйлөмдү жазып жатканда кандай стилде жазылат? Биз мектепте силер стиль дегенди 11-класстан абдан катыра окуйсуңар, көпкө чейин. Иш кагазы дагы 11-класстан көп келет. Негизи иш кагазы 6-класста дагы бар, 11-класста дагы бар, 9-класста дагы бар. Ошону карап жатканда дагы бир жолу карашыңар керек. Мынакей жакында эле мына 2-чи черектин аягында да 2-чи черекте окугансыңар, иш кагаздары боюнча. Үй бүлөлүк абалым кош чекит, жубайым Гүлзат, кесиби укукчу, 2 балам бар. Үй бүлөлүк абалым боюнча аялым жана 2 балам бар. 2 суроонун ичинен талаш кайсы болуп келет дегенде, үй бүлөлүк абалым. Анткени бизде таржымал формасында дагы ушул көп сакталат. Билими, иш тажрыйбасы, үй бүлөлүк абалым деп. Демек, ошондо азыр ушул форманы сактайбыз. Боюнча деген сөз өзү ашыкча сөз. Иш кагазында бир да сөз тавтология же кайталоо болбош керек, же болбосо ашыкча сөздөр болбош керек. Неге десеңиз деген сыяктуу мына абалым боюнча билдире кетсем деген сыяктуу сөздөр кетпеш керек уланып. Демек, булар озеки речте. Билдирсем дагы озеки речте. Бул жерде болсо конкреттүү түрдө санап кеткен, өтө майдалап кеткен. Үй бүлөдө деген сөздү бир аз башкача берилип калган. Ошондо туура жолу бизде А варианты, чоктал берген вариант. Азаматсыңар, кол чабуулар. Кийинкисине өтөлү. 2014-жылдын 24 январынан баштап жумушка чыкканымды баяндаймын, айтамын, кабарлаймын, билдиремин. Бул сүйлөмдөрдү сөздүн аягына, сүйлөмдүн аягына кайсы сөздү койсок, сүйлөм өз нугунан бузулбайт дейт. Билдиремин деген вариант келет атат чокталдан. Дагы кайсы вариант келет? Баяндаймын, кабарлаймын, айтамын. Баяндоо дагы озеки. Бизде бул баардыгы тең иш кагазында келиш керек. Айтуу дагы озеки, кабарлоо дагы озеки. Билдиремин деген сөздү биз жазууда гана колдонобуз. Ошон үчүн Г варианты туура. Баардык эле варианттар туура келип калышы мүмкүн. Бизде дагы бир жолу айтам, иш кагазында жазылган нерсеге гана токтолушубуз керек. Кийинкисине баралы. Иш кагазында өтө көп кездешкен сөз. Сүйлөмдү кайсы сөз менен толуктасак, өз нугунан бузулбайт. Кеп нугунан бузулбайт дейт. Үстүңкү кабаттагы
306 бөлмөнүн суу түтүгү жарылып кеткенине байланыштуу 206 бөлмөдөгү 2 компьютер колдонууга пайдасыз болуп калды, жараксыз болуп калды, керексиз болуп калды, ыңгайсыз болуп калды. Пайдасыз деген сөздү чийип таштайбыз, ыңгайсызды чийип коебуз. Эми керексиз менен жараксыз деген нерсенин өзү бар, Керектүү деген нерсе бул дайыма туура баарыңардын вариантыңар экөө тең Б варианты менен келип жатат. Бул жараксыз деген сөз. Анткени колдонууга болбойт. А керектүү бир жерде жарактуу, анан жараксыз, а керектүү, анан керексиз деген нерсенин дагы кандайдыр бир сөздүн лексикалык жактан мааниси бир аз алыстаган көрүнүш бар. Ошого көңүл бөлүшүңөр керек. Кийинкисине өтөлү. Берилген сүйлөмдү кайсы сөз менен толуктасак, сүйлөм туура болот. Биз төмөндө кол коюучулар интернаттын номер 3 жатаканасынын мурунку коменданты Сариев жана жаңы дайындалган комендант Темирова, мектептин бухгалтери Жолдошева жана административдик чарба бөлүмүнүн иш жүргүзүүчүсү К. Алексеевтер болуп, ушул документти түздүк. Вариант келди, Б варианты келди. Келишим да болушу мүмкүн. Арыз болбойт, анткени чогулуп алып, билдирилме дегенде дагы рапорттук түрүндө. Эки вариант калды, келишимди жана актыны деп. Биз могул сүйлөмдү билишибиз керек. Биз төмөндө кол коюучулар, мы ниже подписавшийся. Демек, актынын туура варианты акты, силер туура таптыңар. Бирок ошондой болсо дагы, а келишимге келгенде биз төмөндө кол коюучулар биринчи тарап, келишимди жазганда биринчи тарап, экинчи тарап, биринчи тараптан мурдагы комендант, экинчи тараптан жаңы комендант болуп кетсе, анда келишим болуп калышы мүмкүн. Бир нерселер иштин боло турган, келечектеги боло турган иштин иш тууралуу сүйлөшөт. Биринчи тарап жана экинчи тараптар келишимде келет. Ал эми актыда болсо, бизде мурунку жана эски. Көрдүңүздөрбү, мен атайын окуп бара жатканда ушундай сөздөргө көңүл бөлүп кеттим. Ушул нерселерге байкашыңар керек. Кийинкисине өтөлү. Муну аттайын. Дагы иш кагазына кайсы катардагы мүчөлөрдү катары менен уласак, сүйлөм иш кагаздар стилине ылайык түзүлгөн болот. Кызматкерлердин ички тартип сактоосу боюнча жүргүзүлө турган текшерүү учурунда бухгалтер Касыр Дыйканов жумуш ордунда болбогону аныкталыптыр. Ошондой эле тартипти сактоосу боюнча жүргүзүлчү текшерүү учурунда Дыйканов жумуш ордунда болгону аныкталган. Аныкталууда аныкталды. Демек, сүйлөмдөрдү карашыңар керек. Кайсы вариант туура? Боштуктарды А вариантты коюп жатат. Эмес, Г дейт. Ыптыр деген нерсе окуянын так эместигин болмуш, имиш деп. А иш кагазда биз дайыма факты жүзүндө туура маалыматты гана жазабыз. Ошол үчүн Д формасы гана туура болот. Анын үстүнөн бул жүргүзүлгөн, өткөн иш чап болгондугу үчүн ал эми бизде дайыма Д формасы колдонот. А ган десе, ал мурун болуп өткөндүгү жөнүндө окуянын мурда болуп өткөндүгү болуп калат. А бизде болсо окуя аныкталды. Аныкталган нерселер жакында болуп өткөн нерселер Д болот. Ошон үчүн айкын өткөн чактын формасын алабыз. Жалпы өткөн чактын формасы бул 2-3 ай мурун болуп өткөн иш болот. Аныкталууда деген сөз, демек анын азыр ушул жерден туруп түзө кал деп. А документ ишти көрүп бүткөндөн кийин жазылат. Демек, бул аныкталды. Кийинкисине баралы. Кайсы катардагы аталыш туура? Кана, кайсы катардагы аталыш туура? Аталышты туурап жатат. Аталыштын туура экендигин, значит, мына сөз айкашы туура экендигин карашыбыз керек. Кана, кеттик. Ошол эле мезгилде ал туура дагы жазылышы керек. Кайсы вариант туура? Биринчи суроо. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын токтому, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн премьер-министри, Кыргыз Республикасынын конституциясынын беренеси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили деп ойлойбуз.
Кызыл кыя В вариантты ойлоп жатат. Бир гана вариантты карайбыз. Мыйзамынын токтому эмес, мыйзамдын долбоору болушу мүмкүн, же болсо мыйзамдын өзү болушу мүмкүн. Премьер-министр бир гана өкмөткө тиешелүү эмес, ошон үчүн ал Кыргыз Республикасынын премьер-министри. Мамлекеттик тил дегенди чоң тамга эмес, кичинекей эле жазсак болот. Бизде бир гана баш мыйзам дайыма баш тамга менен келет. Ошон үчүн В варианты туура. Экинчисине каралы. Камила Талиева Ош мамлекеттик университетинде болду. Ал окуу жайдын ишмердүүлүгү, окуу методикалык базасы, китепканадагы китеп фонду менен таанышты. Вице-премьер-министр Заманбап компьютердик техника менен жабдылган класстарды көрүп, окуу процессинин жүрүшүнө катышты. Жаңы компьютердик технологияларды пайдалануу менен туура иштелип чыккан жана ийгиликтүү колдонулган окуу процесси жогорку дасыккан адистерди даярдөөгө өбөлгө болот. Ал өз кезегинде кабыл экзамендерине жана сессиялардын учурунда коррупцияны төмөндөтүүгө негиз берет деп белгиледи Камила Талиева. Жогорудагы текст стилдин кайсы түрүнө кирет? Илимий эмес, иш кагаз эмес, көркөм эмес. Албетте бул дикторлордун айткан сөзү. Ошол үчүн Г варианты туура. Өкөңөр тең азаматсыңар. Деп белгиледи деген сөздөр, катышты деген сүйлөмдөр эле бул публика. Значит, журналисттин сөзү. Ал публистикалык стилге жатарын унутпашыбыз керек. Келип кетти, өттү деген сүйлөмдөр болсо дагы публистикалык стилге жатарын унутпашыбыз керек. Муну карадык, бул иш кагаздын стили. Кеттик. Майрамдын аты сан менен башталса, андан кийинки сөз баш тамга менен жазылат. 1 май, 9 май, 8 март. Жогорудагы текст катарында берип жатат. Стилдин кайсы түрүнө кирет? Илимий, иш кагаздары, көркөм, публистикалык. Стилдин кайсы түрүнө кирет? Табабыз. Текст келди. Текст боюнча бул стили кайсы? Кана жооп беребиз. Бул публицистика эмес. Себеби ойлоп жатасыңар, публика деген сөз бул журналисттердин сөзү деп ойлогула. Ушул сөздү журналисттер айтабы? Баш тамга менен жазылат деп. В көркөм стил деген чокталдын варианты келди. Кайеринде көркөм болуп турат? В вариант. Алмашып калган турбайбы? Б анан В деп, макул. В деп тур, анан Б деп тур. Иш кагаздары деп ойлоп турасыз. Ушу иш кагазы деп ойлойсузбу? Бул бир гана вариант. Илимий стил. Илимде кызыл кыя эми таптыңыздар, Публицистика деген сөз журналист ушул сөздү айтабы? Эч качан айтпайт. Көркөм, эч жеринде көркөмдүк жок, Иш кагаз дейсең, бул иш кагаздын кайсы жеринде жазылат? Жазылбайт, Бул илимий. Илимде далилденип туруп, анан бизге түшөт. Анан биз аны окуйбуз. Шашпай иштешиңер керек, жаңылбагандай болушуңар керек. Кеттик. Бул бир жактын экинчи жакка жазуу түрүндө ыйгарым укук берилген документ кандай аталат? Иш кагаздарынын кайсы түрүнө кирет? Мен айттым, бир жактын экинчи жакка ыйгарым укук берүүсү албетте ишеним кат. Туура таптыңар. Эч качан бул өтүнүч кат, бул билдирме кат, бул арыз маанисинде кеткен каттар, Тилкат алуу фактысы деген сөз. Бул иш кагазында адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылган документ. Кайсы жерде кездешет? Баяндама кат болушу мүмкүн. Ишеним катты алып коелу. Экинчи адамга биз ишеним берген жокпуз, ыйгарым укук берген жокпуз. Алып таштай турган вариант Б. Үчөөнүн кайсынысы туура? Адамдын эмгегиндеги, эмгек ишмердүүлүгүнө байланышкан негизги фактылар. Сунуш кат дейт.
Мен ойлоп жатам, В вариантты да ойлоп жатат болушуңар керек деп, өмүр баянда дагы деп, Эгерде өмүр баян болсо, анда ал жөн гана төрөлдүм, дайындалдым деп өмүр баянын санап келет. Ал эми сунуш катта болсо, коомдук ишмердүүлүгү, анын кандай кадыр-баркка ээ экендигинин баары жазылат. Демек, туура жооп сунуш катта. Кийинкисине өтөлү. Эмгек тартиби сакталбай калган документ кайсында кездешет? Эмгек тартиби сакталбай калган документ кайсы иш кагазы? Балдар, мындай эрежелерди акырын дайыма карашыңар керек. Протокол деп ойлойсуздар. Дагы чокталдыкы протокол деген вариант келди. Бирок бул туура эмес вариант. Эмгек тартиби сакталбагандыгы жөнүндө кайсы иш кагазда айтылат? Протоколдун баардыгы тең. Эгерде эмгек тартиби жөнүндө жазыла берсе, анда эмне болот? Билдирме деген сөз рапорт. Рапортто жөн гана мен ошол жерде онлайн сабак өтүп жатам деген сөздү айтсам деле билдирме болушу мүмкүн. А мен бул жерге келип алып мен эмгек тартибин буздум деген жокмун да, Билдирменин баардыгы эмгек тартиби сакталбагандыгы жөнүндө жазылбайт. Протоколдо жалаң эле эмгек тартиби жөнүндө жаза бербейт. Түшүнөм. Мектепте окуучулар чогулушка түшкөндө протоколго түшөт, ошон үчүн протоколду жазып жатасыңар. Эмгек тартиби сакталбагандыгы жөнүндө документ. Бул бир гана вариантта кездешет. Туп-туура кызыл кыя тапты. Түшүнүк катта. Кечигип келгендигимдин себеби, кечигүү бул эмгек тартиби бузулду. Сабакка келбей калгандыгыңдын себеби. Демек, сиз дагы тартипти буздуңуз, келбей калып. Демек, тартип бузулса, түшүнүк катта гана кездешет. Gittик. Муну да өтөйүн, жеңилиректерди. 2010-11 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окуу жайдын профсоюздук кеңешинин төрагасынын отчетун, же болбосо отчетун угуу. Бул эмне? Протоколдун аты, токтомдун биринчи бөлүгү, токтомдун аты, жөн эле чогулуштун күн тартиби. Кайсы вариант туура? Протоколдун аты ушундай болушу мүмкүнбү? Протокол деген эмне? Протокол бул жалпы элдин жиналышы, көпчүлүктүн. Берден сурап жатам. Отчетун угуу дейт. Демек, бул эмне? Токтом постановление. Токтомдун биринчи бөлүгү ушундайбы? Токтомдор дайыма отчету канааттандырарлык деп табылсын деп келет, Бул жерде ошондой сүйлөм барбы? Бул боло элек, жөн гана угуу деп келип жатат. Бул жыйналыштагы маселелердин каралуучу күн тартиби. Жок, протоколдун аты андай болбойт. Протоколдун аты мынтип келет. Кызыл Кыя орто мектебинин Себат билим берүү уюм мектебинин Себат билим берүү мекемесинин жыйналышынын, жалпы жыйналышынын протоколу деп келет. Демек, ал мекеменин аталышы менен келгенде ал аты болмок. Бул жерде жөн гана күн тартибин айтып жатат. Экинчиси, кийинкисине карайлы. Төмөнкүдүү маанидеги сүйлөм кайсы иш кагазына мүнөздүү? Мындай көрүнүш кайталанбай тургандыгын билдиремин дейт. Билдирүүбү, түшүнүкпү, ишеним катпы, маалым катпы? Туура. Түшүнүк кат 2 бөлүктөн жазылат. Биринчи бөлүк түшүнүк катты жазганда мындай бөлүк менен келет. Биринчи бөлүк эмнени буздуңуз? Кайсы эмгек тартибин буздуңуз? Мен 26 февралда сабакка келбей калдым, жоксо 3-4 сабакка катышпай калдым. Демек, фактынын өзүн жаздыңыз. Акыркы абзац болсо, эмне үчүн ошонун экинчи кайталанбай тургандыгын, сөзсүз жазып ала тургандыгыңды, жоксо окуучулардан ал тапшырмаларды алып, кошумча иретинде кошумча сабакка келе тургандыгыңызды жазасыз. Демек, түшүнүк кат дайыма 2 бөлүктөн жазылат. Биринчиси
тартиптин бузулушу. Экинчиси, аны сиз кайталайсызбы же кайталабайсызбы? Кантип жоюунун жолу. Кеттик. Сизди урматтоо менен уюштуруу тобу. Бул сөз кайсы иш кагазында жазылат? Куттуктоодобу, алкыш катындабы, чакыруудабы, көңүл айтуу катындабы? Сизди урматтоо менен уюштуруу тобу. Бул сүйлөм негизден кайсы документте келет? В-да дейт кызыл кыя чакыруу. Көрөлү, сизди урматтоо менен уюштуруу тобу дейт. Чокталдагы В. Азаматсыңар уюштуруп жатат. Бул жерде уюштуруу тобу деген нерсеге көңүл бөлүшүңөр керек. Уюштуруу тобу, демек иш дагы эле боло элек. Бизди эмне кылып жатат? Чакырып жатат, Кеттик. Өткөрүп берүү, өткөрүп алуу деген сөз айкаштары кайсы иш кагазда кездешет? Бирөөгө өткөрүп берүү, бирөөдөн өткөрүп алуу кайсы иш кагаздарында кездешет? Буйрукта деп ойлоду кызыл кыя. Дагы чоктал, силердин вариант. Өткөрүп берүү, бирөө өткөрүп алды. Эмне дейт? Б дейт, тил катта өткөрүп берүү, өткөрүп алуу чокталдан келди. Кызыл кыядан кийинки вариант келди, эки вариант келди. Сори дейт, чоктал макул. Кеттик. Чоктал, жооп беребиз. Кайсы вариантта? Бирөө өткөрүп берип атат, бир киши өткөрүп алып жатат. Кайсыл документте ошондой документ келет? Чоктал, силердин вариантты күтөм. Кайсы документте бир киши өткөрүп берет, экинчи адам өткөрүп алат? Кайсы документте? Кызыл кыя эки вариант сунуштады. Кызыл кыя дагы жолу Б вариантын сунуштады. Мен чокталды күтүп жатам. Чоктал дагы Б деди. Эми силерге мен чоң жаңылганыңарды айтайын. Өткөрүп берүү деп атпайбы? Өткөрүп алуу деп. Тилгат бир гана алуу фактысын берет. Мен алдым. Ал өткөрүп берилет да. Демек, тилгат алганды эле жазылат. Мен алдым ушунча китепти. Мен Асандан 50 сом алдым, 6-чы күнү берем десеңер, бул тилгат дагы эле бере элексиңер да. Бул жерде өткөрүп берип атат, бирөөсү өткөрүп алып атат. Актыда келет. Кеттик анда эмесе, туура жообу Г актыда. Кызыл кыя сүйлөмдү шашпай иштегиле. 2013-жылдан баштап кезектеги эмгек өргүүгө чыгууга уруксаат берүүңүздү өтүнөм. Өтүнүч кат, арыз, кайрылуу, сураныч. Бул сүйлөм кайсы иш кагазында кездешет? Чокталдыкы Б, кызыл кыяныкы кайсы болду? Кызыл кыя. Күтөм, кызыл кыя. Кызыл кыя барсыңарбы? Тез жооп беребиз. Туура. Чоктал азаматсыңар, бул эч ойлонбой табыш керек. Себеби дегенде өтүнүү маанисинде келген жок. Туура, кызыл кыяда тапты. Эч качан уруксат берүүңүздү өтүнөм деген сөз, отпускага чыгуу бул дайыма арыз. Кайрылуу, сураныч, өтүнүч каттар. Кайрылуу деген бул такыр башка маани. Сураныч деген документ жок. Ошон үчүн муну такыр чийип коюш керек. Сураныч кат дегенди издебегиле. Сураныч деген дегеле документ жок. Өтүнүч кат болушу мүмкүн. Өтүнүч кат көпчүлүгү башка чоң маселелерди сурашы мүмкүн. Төрага катчы, отчет жактырылды, угулду. Жарыш сөз деген сөз жана сөз айкаштары кайсы иш кагазында кездешет? Токтомдо, протоколдо, чечимде, отчетто. Кайсынысында кездешет? Кайсы иш кагазында кездешет деп жатат. Бүт партең, бүгүн жалаң иш кагаз жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Ошон үчүн муну көрүп карашыңар керек. Токтомдо деп ойлойсуздар. Токтомдо төрага деп кол коёбу? Чоктал. Токтомдо төрага катчы деп кол коёбу? Токтом дароо эле министр деп же директор деп кол коюшу мүмкүн. Токтомдо эч качан катчылар кол койбойт.
Токтомдо эч качан жарыш сөз деген дагы болбойт. Кана дагы токтом постановление, протокол, чечим, решение, отчет, иш баян. Негизи иш баян деп азыр расмий түрдө кирелек, ошон үчүн отчет деп колдонобуз. Кайсыл иш кагазында кездешет? Туура жообу Б. Протокол жазганда төрагасы, катчысы жарыш сөзгө чыккандар, анан токтомдук эң акыркы бөлүгүндө отчет жактырылды деп келет. Макул убактыбызды кетирбейли, кийинкисине өтөлү. Ден соолугум жакшы болбогондугу үчүн катышпагандыгыма байланыштуу, бузулуп калгандыктан жана башка ушул сыяктуу сөздөр кайсы иш кагазында кездешет? Туура, чоктал тапты. Түшүнүк катта. Арыз деп адашпагыла. Себепти көрсөткөн нерсе. Ганы үчүн, гандыктан. Мен силер менен кийин синтаксиске барганда дагы ушул формаларды сөзсүзгө себепти билдирген сөз болуш үчүн ушулар керек. Ошон үчүн булар түшүнүк кат болот. Урматтуу, айым, мырза деген сөздөр менен кайсы иш кагазы башталат? Чокталдан жооп келди. Чоктал активдүү боло баштады, азаматсыңар. Чакыруу. Туп-туура. Чогулуш да ошо менен башталат, бирок чогулуш деген нерсе иш кагазы эмес, ал процесс. А бизде болсо чакыруу расмий түрдөгү иш кагазына кирет, кеттик. Буйрукта кайсы сөз айкаштары колдонулат? Өтө татаал экен, муну кийин иштетебиз. Кайсы катардагы сөздөр өмүр баянда колдонулат? Көрүнбөй жатат дейби? Окуйп көрөйүн. Камераны жакын кылсакчы. Болбойт, э? Көрүнө эле жатат го. Өмүр баянда колдонулган сөз кайсы? Дайындаймын деген бир эле сөздү карайлы. Дайындаймын деген сөз өмүр баянда келеби? Же дайындалдым деген келеби? Чокталдан Б варианты келди. Өтүнөм деген арызда келет. Келе албай калдым, убада беремин, кечирим сурайм деген түшүнүк катта келет. Г варианты мен убакытты албайын. Түшүнүк катта келет. Тиркеймин, билдиремин дегендин баары арызда келет. Б варианты өмүр баянда келет. Дайындаймын, жарыялаймын, жөнөтөмүн, сыйлаймын деген сөз бул кызматтык милдет, бул иш кагазы жок. Мынакей суроо келгенде сөздөр арызда кездешет, түшүнүк катта кездешет десе тапкандай болушуңар керек. Кийинкисине каралы. Бул үлгү иш кагаздарынын кайсы түрүнө кирет? Кадрлардын өздүк курамы боюнча Бекбоева жөнүндө. Токтом, арыз, буйрук, чечим. Негизи Бекбоеванын арызы дейт. Ошондо бул үлгү мындай тестте аябай көп. Биринчи эле оңой келгенде түшүнүк катты гана чыгарып койгон силердин китептерде. Ал түшүнүк катты баардык окуучулар жазгандыгына байланыштуу коюлуп турат. А бизге болсо ар түрдүү формадагы келет. Кана кеттик, бул эмне? Бул кайсы документ? Токтомбу, арызбы, буйрукпу, чечимби? Мындай документтин формасын эстеп калгыла, жөнүндө. Демек, бул бир гана буйрук. Чечим эмес. Себеби негизи деп келип жатат Бекбоевна. Чечим болуш үчүн протоколдун аягында дайындалсын деген боюнча бүтмөк. Негизи жазылбай калмак. Кийинкисин келели. Азыр мен иш кагазынан бир аз иштиктүү стилге өтөлү. Себеби
бир суроо келет, бир суроо эмес, көп суроолор ушундай келет. Кеп нугунан бузулат, бузулбайт деген нерсе. Ошону карагыла. Төмөнкү сүйлөмгө суроолордун кайсынысы биринчи болуп берилсе, ал деловой болот, иштиктүү болот дейт. Мен былтыр кызматым боюнча бир жумага Францияга барып келдим дейт. Кайсы суроону берет элеңер? Ушул сүйлөмдү сүйлөп жаткан адамга кайсы суроону берсек, деловой болобуз, иштиктүү болобуз. Кана жооп беребиз. Кызыл кыя, барсыңарбы? Чоктал. Канча каражатыңыз кетти дегенди берет экен. Өзүңөр ич арадагы сүйлөшүп көргүлө. Кызыл кыя, кайсы суроону жооп бересиңер? Кеттик анда эмесе. Иштиктүү боло турган жерде эч качан акча жөнүндө сурабаш керек. Анын үстүнөн дагы кызматы боюнча барып жатат. Демек, кызматтан гана түшүнүк келет. Төртүнчү вариант дагы келди. Төртүнчү вариантты дагы чоктал берди. Кеттик. Бирөөлөр менен тааныштыңызбы деген суроо дагы болбойт. Анткени Францияга баратсам сөзсүз аз дегенде 2-3 киши менен таанышам. Үчүнчүсү, өзүм бир жумага эле бара жатсам, кантип жөө барып алмак белем, же велосипед менен алмак белем. Ошон үчүн сөзсүз самолет менен барам. Суроолорду аябай байкашыбыз керек, Кийинкиси, французча үйрөндүңүзбү деген суроо дагы ката болуп эсептелет. Анткени бир жумага эле бара жатсам, французча үйрөнгөнгө жетишип кетебизби? Аябай кыйын. Ошон үчүн туура жооп, ал жакта жашоо кандай экен? Эчтекесине тийишпейсиз, каражатына да тийишпейсиз, бирөө менен таанышканда тийишпейсиз, французча үйрөнгөндө тийишпейсиз, эмне менен барганда сурабайсыз. Болгон ал жакта кандай экен дегенде иштиктүү жооп берген болобуз. Кеттик, кийинкисине баралы. Иштиктүү жүрүм-турумду кайсы вариант менен толуктасак, сүйлөм туура болот. Үйдөн жетишпесеңиз, жумушка келип эс салсаңыз болот. Үйдөн жетишпесеңиз, жумушка келип отурсаңыз болот. Үйдөн жетишпесеңиз, жумушка келип окусаңыз болот. Кайсынысы туура? Дагы бир вариант кошуп коеюн. Боёнсоңуз болот. Жооп беребиз. Д вариантын коюп коелу. Чай ичсеңиз болот. Кана? Аябай узарта берсек болот да, абдан көп да. Кайсынысы туура? Чоктал, барсыңарбы? Чоктал, барсыңарбы? Бир гана жооп туура. Үйдөн жетишпесеңиз, жумушка келип, эмне кылсаңыз болот? Ошондо иштиктүү жүрүм-турум болуш керек. Окусаңыз болот деген гана вариант туура. Азаматсыңар, кийинкисине өтөлү. Жумушка орношпоюн десеңиз, көзүнө тике караңыз. Чөнтөк телефонуңузду өчүрүп коюуну унутпаңыз. Кичине кыялыңызды көрсөтүп коюңуз дейт. Туура, орношпоюн деп жатат. Мону карашыңар керек. Ошондо туура варианты В. Кийинкисине баралы. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы иш кагаздарында кездешет? Туура, бул дагы ооз-2, бул дагы ооз-2, бул дагы ооз-2, бир гана согласовано дейт. Ошон үчүн А варианты туура болот. Азаматсыңар экөөңөр тең. Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилинде жазылган? Жүктөлдү, жүктөлсүн, жүктөлүп түр,
жүктөлгөн. Дагы бир вариант кошуп коеюн. Жүктөлөт деген. Бул буйруктун аткарылышы Акматовго жүктөлөт деп койсок, туурабы? Бул вариантты да карап көргүлө. Д вариантындагы. Кайсы вариант туура? Иш кагазынын стилинде көпчүлүгү сын формасында берилет. Ошон үчүн Б варианты туура. Эч качан буйруктун формасында келгенде биз аны сын формасынан кетирбешибиз керек. Эң кызык тест. Бул да чыккан тест. Жакшылап караңыздар. Кайсы катардагы сүйлөм иш кагазынын стилинде жазылган? Агай, жумушта жок болгондугум үчүн кечирим сураймын. Ооруп калгандыгы тууралуу маалыматты жыйында карайбыз. Эмне үчүн Г вариантты карабайсыңар? Эмне үчүн Г вариантты карабайсыңар? Азыр В варианты келди. Эмне үчүн Г варианты туура эмес? Жумушка келбегендиги тууралуу маалымат жок. Демек, сүйлөм кандай? Дагы бир жолу окуйм. Жумушка келбегендиги тууралуу маалымат жок. Демек, ал жумушка келбегендиги тууралуу маалымат жок болсо, демек ал жумушта отурат да. Көрдүңөрбү? Сүйлөм өтө кызык түзүлгөн. Агай деген О2 келип жатат. Бизде иш кагаз сурап жатат. Жыйында карайбыз. Бул дагы О2, ал эми Гдан көпкө чейин токтолушат. Көбүнчө тиркелет деген сөз иш кагазында кездешет. Азаматсыңар. Кийинкисине каралы. Речтик этикеттин бирдиктеринен аскердик формада коштошууну талап кылган сөз кайсы? Аскердик формада кайсы сөз менен коштошобуз? Кана, кош, көрүшкөнчө, саламатта калгыла, жолугушканча дейт. Баарыңар жакшы болсун, баары жакшы болсун. Кетүүгө уруксат бериңиз. Аскердик формада бир гана иштиктүү сөз коштошу бар. Алар эч качан саламатта калыңыз дебейт, кетүүгө уруксат бериңиз дейт. Кеттик кийинкиси. Урматтуу Белек Аскарович, мектептин ачылыш салтанатына чакыргандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Жаңы курулган мектептин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын келечеги үчүн татыктуу кызмат өтөйт деп ишенемин. Номер 72 орто мектептин директору Жумаев. Алкыш, мактоо баракчасы, куттуктоо каты, чакыруу каты. Бул кайсы документ? Тура, бир гана алкыш деген сөздү балким билбей каласыңар, ал деле бирөөгө рахматын айтуу деген сөз. Шаардык кыргыздар бир аз алкыш деген сөздү көп колдонбойт. Разы деген сөздү түшүнүшү мүмкүн. Алкыш благодарственное письмо деген сөз. Алкыш каты тура. Тура, ыраазы деген сөз. Кийинки документти карап көрөлү. Бул текст иш кагазынын кайсы түрү болуп саналат? Справка, ишеним кат, тил кат, түшүнүк кат. Справка дегенди атайын калтырып койдум. Анткени силер мектептин кетегинде бар. Кана. Силер могу нерсени көрбөй жатасыңар. Өзү эле турбаймын. Ушундай текст келсе, шашасыңар. Шашпай иштешиңер керек. Мынаке, кызыл кыя Г деп түшүнүк кат бергендей болуп кетет. Жок, бул эч кандай түшүнүк кат эмес. Мына ишеним кат деп келет. Узун текст келсе деле эч кандай коркпой иштешиңер керек. Калсын. Калсын, бул да калсын. Бул да калсын. Бул да калсын.
Булчу өзүңөргө тиешелүү ушуну үмүттөйм. Бүтүрө эле сабакты чарчап барып баштасаң, берилген текст иш кагазынын кайсы стилине кирет, кайсы түрүнө жатат. 2013-жылы 18 майда саат 9:00-дө жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүлөт. Кулактандыруу, эскертүү, жыйналыштын күн тартиби, чакыруу. Азыр мага күн тартиби деген дагы вариант келди, жана эскертүү деген дагы вариант келди. Иш кагаз. Мен дайыма иш кагазды сурап жатам. Туура, бул бир гана жарыя. Кулактандыруу. Туура, жарыя. Кулактандыруу болуп жатат да. Башталат ошол күнү деп. Ушул жерден токтойлу. Бул тесттер соңуна чыгып калыптыр. Сурооңар болсо, телефонуңар менен жазып, суроолорго жазып койсоңор болот. Иш кагаздарынан көбүрөөк өз колуңар менен жазып көрүшүңөр керек. Өз колуңар менен иш кагазды жазган сайын эстей баштайсыңар. Мисалы үчүн мүнөздөмө башталганда Баланчаева кыргыз 11-класста окуйт, мындай деп башталыш керек. Мурун берилет ушул мүнөздөмө деп жазчубуз. Азыр андай эмес. Экинчиси, арызга келгенде, менин сизге арыз жазуумдун себеби деп жазабыз. Ушул нерседен дагы алыс болгула, анткени андай үлгүдөгү текст келбейт. Азыр арыз дароо жазылат. Ден соолугума байланыштуу баланчасында келбей калгандыгым, уруксат бериңизди суранам, же болбосо үй бүлөлүк шартыма байланыштуу эртең келбей калышыма уруксат бериңизди суранам деген сыяктуу сөздөр менен дароо эле башталат. Эч качан директорго жазганда дагы менин сизге түшүнүк кат жазуумдун себеби деп жазылбайт. Тексттер андай келбейт. Суроолор дароо эле үлгү боюнча келет. Ошону карашыңар керек. Актыга келгенде биз төмөндө кол коюучулар деп келет. Ушул актыны түздүк. Келишим түзгөндө биз төмөндө кол коюучулар биринчи тараптан, экинчи тараптан деп келет. Демек эки тарап болуш керек. Бул келишим болот. Өмүр баянды түшүндүк, сунуштамаларды сөзсүз кадыр барыкка дегендер сунуштама кадыр барыкка жана мүнөздөмөлөргө келет, сунуштамаларга. Ал эми өмүр баянда өзүмдү өзүм кадыр барыкка болдум деген нерсени жаза албайбыз. Ошон үчүн бул текстти дагы чаташтырбашыңар керек. Калган суроолоруңар болсо, теориялык суроолору келбейт, кандай түрүнө кирет, расмийби, расмий эмеспи деген формаларында келбейт. Көбүнчө сүйлөм жана сөздөр болот. Ушул сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жана үлгүлөр. Ушул үлгүлөрдү окуганда жана кызыл кыядай болуп түшүнүп ишеним кат деп турса дагы болбой жаңылып атасыңар. Эринбей текстти окугула, бул мындай турбайбы деп анан таап аласыңар. Ушундай багытта иш кагаздарынан суроолор келет. Негизи иш кагаз деген сөз кагаздын бетине жазыла турган нерсе, оозеки эмес. Ошон үчүн муну эч качан жаңылбашыңар керек. Бүгүн сабак бүттү, саламатта калгыла.